Саламатсыздарбы, бүгүнкү күндүн баш жаңылыктары. Сирия жана Ирактагы согуштук аракеттерге агылган кыргызстандыктардын агымы кыскарды. Бул тууралуу бүгүн 10-чу башкармалык өкүлдөрү Бишкекте өткөн жыйында билдирди. Экстремисттер азырганына кирип өлкөдөн чыгып кетип кайра кайткан мекендештердин саны 40ка жетти. Токтогул КЭСинде ремонт иштери уланууда. Жаңы жыл алдында жарактан чыккан 2 агрегаттын бирөө ишке кирди. Оңдоо иштерин Орусиядан келген жана жергиликтүү адистер жүргүзүүдө. Жакартадагы жардырууларга шектүүлөр кармалды. Индонезия полициясы теракттарга айыптап 3 адамды кармап, алардын бирөөсүнүн үйүнөн Ислам мамлекети желеги табылды. Алдыда мына ушул жана башка жаңылыктар тууралуу кененирээк сөз болот. Саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Назик Атамбекова. 11 каналында жаңылыктар. Бүгүнкү күндө Сирия жана Ирактагы согуштук аракеттерге катышуу максатында өлкөдөн чыгып кеткен кыргызстандыктардын саны 508ге жетти. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын өкүлдөрү маалымат жыйынында билдиришти. Террористтер сөзүнө азгырылып, Кыргызстандан сыртка чыккандардын 387син эркек, ал эми 121-ин кыз келиндер түзөт. Согуштук аракеттер болуп жаткан өлкөлөрдөн кайра Кыргызстанга кайткан мекендештердин саны 40ка жетти. Кеткен жеринен 33 кыргыз жарандары өз ажалын тапканынан анык болду. Расмий маалыматтарга ылайык 2015-жылы өлкөдө экстремизм жана терроризм айыбы менен 1302 кылмыш иши катталган. Башка жаңылыктардан Ош облусунун аймагында бүгүн түнү 00:31 күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталды. Зилзаланын очогу Ош шаарынын 140 чакырым алыстыкта орун алып, Нур айылында жакын жерде болду. Алдын ала маалыматтар боюнча кыйроолор жана курмандыктар катталган жок. Эскертсем, Кыргызстанда жылына 3000ге чукул жер титирөө катталат, көбү түштүк облустарына туура келет. Былтыр декабрь айынан тарта Ошто кубаттуу эмес, майда жер титирөөлөрдүн көбүрөөк каттала баштады. Ал арада Токтогул КЭСинде декабрда бузулган 2 генератордун бири ишке кирди. Бул тууралуу бүгүн электр станциялары ишканасынан билдиришти. Ошону менен учурда КЭСтеги 4 агрегаттын 3-өө иштеп жатат. КЭСтин азыркы күчү бүт өлкөнүн электр менен камсыздоого жетектелүүдө. Оңдоо иштери Орусиядан келген жана жергиликтүү адистер жүргүзүүдө. Эске салсак, жаңы жыл алдында КЭСтеги кабелдерде май тамганына байланыштуу 2 генератор авариялык өчүрүүгө дуушар болгон. Мындан улам айрым аймактарда электр энергиясына чектөө киргизилген. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. 1-май райондук сотунун алдында депутат Эльмира Жумалиеванын тарапкерлери митингге чыгышты. Кыргызстан фракциясынын мандаттан ажыратылган мурунку 2 депутатынын арызы бүгүн сотто каралууда. Эльмира Жумалиева жана Чолпон Эсинаманова алардан мандатты кайтарып алуу тууралуу БШК чечимин жокко чыгарууну талап койду. Боршайком чечим фракциянын чечими менен болгонун айтууда. Дүйнөлүк жаңылыктардан Жапонияда туристтерди ташып бара жаткан автобус кырсыкка учурап 14 киши каза тапты. Жол кырсыгы Токиодон Нагана аймагындагы тоо лыжа базасына бет алып бара жатканда орун алды. Бардыгы болуп автобуста 41 турист болгон, алардын 27си ар кандай деңгээлде жаракат алышты. Факт боюнча тергөө иштери башталды. Алдын ала маалыматтар боюнча автобустун айдоочусу рулду башкарып жатып уйкуга кеткен. Жардыруу эмес, жарылуу. Бразилиянын Сантус шаарында химиялык заттар сакталган кампа жарылып, 60 киши жабыркады. Улуу заттардан чыккан ыш жергиликтүү жарандардын дем алуу органдарына доо кетирип, көздөрүнөн жаш агызууда. Кампада кислота жана жууп тазалоочу заттарга жаандын суусу тийип, бул жарылууга алып келген. Сантус шаарынын мэри тургундарды үйдөн чыгып, жаанга калбоого чакырды. Улуу заттардын ышына булганган булуттардан токсиндүү жаандар себелеп, ал тери күйүүгө алып келери эскертилди. Ал эми Индонезия полициясы бүгүн Жакартада кечээ болгон жардырууларга шектүү деп 3 адамды кармады. Камакка алынган шектүү адамдын бирөөнүн үйүн тинтигенде Ислам мамлекетине тийиштүү желек табылган. Эске салсак, буга чейин аталган террордук уюм Индонезия борборунда болгон кош жардырууларга жооптурчулук алган эле. Терактта кеминде 7 киши каза таап, алардын 5-өө согушчандар экени кабарланган. Жергиликтүү полиция кол салууга бардыгы болуп 7 кишинин тийиштиги болгон деп божомолдоодо. 11 каналында жаңылыктар көзөтүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Казакстанда жеке менчик түрмө куруу демилгеси көтөрүлүүдө. Шымкентте түзүлүүчү абакка инвесторлор табыла баштады. Учурда Казакстанда абакка 50 миңге чукул адам жазасын өтөөдө. Индияда жоголгон өзбек бийчи кызы табылбай жатат. Шахноза Шукурованын жакындары бийчини кулчулукка уурдап кетиши мүмкүн деп божомолдошууда. Сентябрдан бери дайыны жок Шахнозаны издөө натыйжа бере элек. Жанада Бишкекте аутизм балдарды көргөзмөсү
өткөнү жатат. Булар туурасында бир аздан соң азыр эми кезек студия маегинде. Бүгүн бизде конокто замандаш уюмунун Орусиядагы координатору Азамат Рахманов. Саламатсызбы, Азамат мырза? Саламатчылык. Азыр кыргыз жарандардын Орусияда жүрүү эрежелери өзгөрдү деп айтылып атат. Сиздер замандаштын Орусиядагы координатору катары бул жаатта кандайдыр бир иш-чараларды, балким түшүндүрүү иштерин алып баратасыздарбы? Же өкмөт тараптан иш-чаралар болуп атабы ал жерде? Эми түшүнүп бергенде ар бир Кыргызстандын жараны миграционный картаны Россияга жөнөрдө миграционный картаны толтуруп, Россиянын аймагына киргенден баштап негизи ошо миграционный карта менен 90 күн жүрө алат. 90 күндүн ичинде 30 күндө ошол миграционный картанын негизинде учетко коюш керек. Ошо учетко койгондон кийин 60 күн жүрө алат. Эгерде ошол жаран жөн конокко барса, жолсом кандайдыр бир жумуш менен барып, ошондо гана ошо 90 күн жүрөт дагы, ошонун 30 күн ичинде учетко коюш керек. А эгерде ошол жаран жумуш менен бара турган болсо, ошол жаран деле ошондой 90 күндүн ичинде 30 күндүн ичинде регистрация коюп туруп, бирок 60 күндүн ичинде обязательно бир жер менен макулдук түзүп жумушка кириш керек. Евразиялык экономикалык биримдикке киргени Орусияда иш алып барган кыргыздар саны көбөйө баштаганы маалым. Биримдикке кирер алдында биздин мигранттарга жеңилдиктер болот деп айтылды эле, бирок азырынча андай артыкчылыктар деле байкалбай эле. Сиз ушуга кошуласызбы? Мен ага кошулбаймын. Негизи азыркы күндө ар бир жаран ошо Россиянын аймагына киргенден кийин Евразия экономикалык союзга киргенден баштап кыйла эле жеңилдик болду деп болуп атат. Себеби биз ошо Россиянын ар бир шаарындагы диаспоранын жетекчилери менен байланышып турабыз. Алардын берген маалыматы боюнча бүгүнкү күндө мурункуга караганда кыйла жеңилденип калды. Эми жеңилденген эмне? Мисалы үчүн Россияда мурун киргенден кийин орус тил билими боюнча, анан кийин орустардын тарыхы боюнча экзамен берчү. Бүгүнкү күндө ал боюнча аябай жеңилдик болду. Ошондой эле биздин жанакы жарандарыбыз мурункуда патент алып жумушка кирбестен баягы орусча айтканда трудовое соглашение менен гана жумушка кирүү жолдору аябай жакшы жол менен мындай жеңилдик болду да негизичи. Расмий маалыматтарга таянсак, былтыр Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга 2014-жылга караганда 2 эсе аз акча которуптур. Бул албетте ал жактагы экономикалык каатчылыкка байланыштуу болду. Бирок быйыл дагы шарт оорлоп кыргыз мигранттар мекенге көп кайта баштаса, эмне болот? Алардын массалап кайтышы эмнеге алып келет? Эми мындай айтканда, мына быйылкы жыл эми кризиске байланыштуу Россиянын аймагында былтыркы караганда быйыл уже где-то 25 миңге жакын квота кыскартылып берилип атат. Ошого байланыштуу эми Москва менен Санкт-Петербургда борбордо мурунку боюнча эле калышты, баягы 20 миң, 15 миң боюнча эле. Ал эми башка аймактарда аябай кыскарылды. Ушул боюнча квота кыскарылган сайын баягы барган жарандарга жумуш берүү өтө кыйынчылык болот. Жоопторуңузга рахмат. Бизде студияда замандаш уюмунун Орусиядагы координатору Азамат Рахманов болду. Берүүбүздү улантабыз. БУНун баш катчысы Пан Ги Мун Сирияда ачкачылык согуш куралы катары колдонулуп атат деп тынчсызданды. Бүгүн БУНун коопсуздук кеңеши туткундал шаарларында калып ачкачылыкка кабылган сириялыктар маселесин карайт. Учурда 400 миң сириялык Ислам мамлекети жана өкмөт көзөмөлүндөгү шаарларда туткунга калып тамак-аш тартыштыгына кабылды. Ачкачылыктан Мадая шаарында өлүм житим көп катталууда. Жутчулукка кабылган жергиликтүү эл аман калуу максатында кадимки жалбырак ит мышык жегенге туура келүүдө. Индияда өзбек бийчиси уурдалды. 27 жаштагы Шахноза Шукурова Нью-Делиде былтыр 27 сентябрда эле жоголуп кеткен. Шукурованын туугандары бийчи кыз адам сатуу менен алектенген кишилердин торуна түштү деген пикирде. 1,5 жыл мурун өзбек бийчи кызы кокустан эле адам саткандар торуна түшкөн башка өзбек кызын сактап калган. Кийин кек сактап калган кылмышкерлер ал кыз аркылуу Шукурованы алдап сыртка чыгарып уурдап кеткени болжомолдонууда. Ал арада Казакстандагы биринчи жеке менчик түрмө Шымкент шаарында курулат деп пландалууда. Долбоорго Кытай, француз жана немец компаниялары кызыгууга артып жаткандыгы белгилүү болду. Абактагы адамдар саны боюнча Казакстанда дүйнөдө 31 орунду ээлейт. Казак түрмөлөрүндө 50 миңге чукул адам жазасын өтөөрү айтылат. Салыштырмалуу ирет белгилеп кетсек, Кыргызстанда абакта жаткандардын саны 8 миңди түзөт.
Экономика жаңылыктарынан Кытайдын мамлекеттик Синорус компаниясы АКШдан чийки мунай экспорттой баштады. Буга чейин Кытайда Кошмо Штаттардан мунай экспорттоого дээрлик 40 жылдай чектөө иштеген эле. Соңку жылдары Кытайдын мунайга болгон муктаждыгы өсүп, бул көрсөткүч жагынан ал АКШны артта калтырды. Былтыр декабрда Кытай сырттан суткасына 7,8 миллион баррель импорттоду. 17 январдан тарта Бишкекте аутист балдарынын сүрөт көргөзмөсү уюштурулууда. Иш-чара Көркөм сүрөт музейинде өтөт. Көргөзмөгө рука в руке ата-энелердин коомдук бирикмеси демилгечилик кылууда. 4 февралга дейре улана турган сүрөт көргөзмөсүнөн түшкөн каражат аутист балдар менен иштеген фондко которулат. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктар соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.